Саадат Муратова айтылуу Өзгөн районундагы Кызыл Сеңир айылында жарык дүйнөгө келген. Мектеп жашында жергиликтүү мектептен окуп, бирок мыкты билим алуу үчүн Ош облусу боюнча эң абройлуу мекемелердин бири болгон Уркия Салиева атындагы мектеп лицейине келип кирет. Ал жерден окуусун аяктап, аттестатты колуна алган соң Кыргыз мамлекеттик университетине окууга ийгиликтүү тапшырып, 1985-жылы журналистика адистиги боюнча дипломго ээ болот. Турмуш шартына байланыштуу эмгек жолуна дегенде Өзгөн районундагы Алга орто мектебинде тарых сабагынан мугалим болуп баштаган. Ал эми 1988-жылдан 2000-жылга чейин КТРде редактор, улук редакторлук кызматтарды аркалады. Кийин эмгек жолун баштаган тарых илимине көбүрөөк берилип, аны илимий жактан иликтеп улантуу максатында Чүй университетинде окутуучу, Бишкектеги номер 76-техникалык лицейде тарых мугалими, кийин Чүй университетине караштуу коллеждин директорунун орун басары болуп эмгектенди. Балдарды өзүнөн кийинки муундарды алып келатканы бул чоң жетишкендик. Кайсы жамаатта эмгектенбесин, өз милдетин мыкты жана сапаттуу аткарып, тажрыйба топтоду. Аны менен бирге көптөгөн коомдук иш-чараларында активдүү катышуучусу боло алды. Бир катар эл аралык уюмдар менен да чет өлкөлөрдө, анын ичинде Кытайда болуп, өзүнө тиешелүү темада алдына ат салдырбай лекция окуп, оюн айтты. Манасты кайсы доордогу окуялар, же болбосо кайсы доордогу прототиптер менен карап бул элдик өзеки чыгарма жаралгандыгын, алар бизге чейин канча муун болсо дагы үзүлбөй келаткандыгын, ошону менен катар Манастын чыныгы өнөрүн алып жүрүүчүлөр, манасчылар муундан муунга бизге кантип төкпөй чачпай дөөлөтүбүздү жеткирди деген маселени көбүрөөк айтабыз. Көбүрөөк токтолууга туура келет. Мындан сырткары автор ар тараптан билимин арттыргандан тажаган жок. Алсак 2004-жылы Американын IFES фондунун колдоосу менен жарандардын укугун коргоо боюнча атайын жогорулатылган курсун аяктаса, 2005-жылы Кыргыз Билим Академиясынын тарых курсунан билимин жогорулатат. Ал эми 2014-жылы Ишеналы Арабаева атындагы Манас институтунун курсун аяктап, ийне менен кудук казып, улуу манасчынын тарых таржымалын илимий жактан иликтөө максатында Саякбай Каралаевдин айтуучу өнөрүндөгү өзгөчөлүк маселеси деген тема тандап алган. Илимий жетекчиси тарых илимдеринин доктору профессор Сулайман Кайыпов. Азыр деле эки окуу жайда, Улуттук университет менен Агрардык университеттин коллеждеринде балдарга билим берип, тыным албай эмгектенип келет. Кыргыз эли эч жак эле астрономиялык маалыматы бар. Керек болсо жылдыздарга кыргызча ат койгон. Багыттарды абдан жакшы билген, табиятты жакшы өздөштүргөн кыргыз элин Кытай эли эзели мекенин көрбөй калсын, мекенин билбей калсын, багытын билбей калсын деп көзүн таңып, колдорун кишендеп, анан жөө айдаган экен. Ошентип жөө айдап отуруп, 6 айга чейин абдан кыйнап, өлгөнү өлүп, арыктаганы арыктап, ооруганы ооруп, ушунчалык азаптуу күндөр менен жеткен экен. Болочок илимпоз, чыгаан журналист, ардактуу педагог жана манас таануучу, фольклор таануучу Саадат Муратова чарчап чалыкпаган эмгегинин аркасында бир катар сыйлыктарды да алууга жетишти. Анын өздүк китеп текчесинде Улуттук тил комиссиясынын, Маданият жана маалымат министрлигинин ардак грамоталары, Манас медалы жана ондогон мактоо баракчалары орун алган. Учурда Манас эл коомдук кыймылынын жооптуу катчысы, 20дан ашык илимий эмгектерди автору, жаш илим изилдөөчүнүн Саякбай тууралуу бир катар эмгектери Америкада англис тилине которулса, Россияда орус тилине которулду. Мына ушунун өзү автор жөнүндө тоодо эмгектин натыйжасын айта алат. Мамлекеттик тил комиссиясы тарабынан Саадат Муратованын Алай ханышасы аттуу китебин жарыкка чыгарып, окурмандарга тартуулады. Мактанганды билбей жөнөкөй мамиле күтүп, бирок көздөгөнү бербей көгөрүп эмгектенген кыргыз кызынын илим изилдөөдөгү кыскача баяны мактоого арзырлык.